жашооңузда бул да чоң негиздерден истигфар байланып жүрсүн. Истигфар байланып жүрсө, Аллахтан кечирим суроо менен. Себеби дегенде кээ бир адамдар жакшылыкта жүрүп, өзүн өзү таң калып, алкаштарды көрөт, мастарды көрөт, бузулгандарды көрөт, намаз окугандарды көрөт, анан көрүп өзүн идеал тутуп, өзгөлөрдөн өйдө көрүп кеткенде абал болот. Истигфар адамды түздөйт, туралайт, текебер кылдырбайт өзүнүн абалына. Жана жүрөгүнө токтукту, бейпилдикти, тынчтыкты, түнүктүктү алып келет. Нух сүрөсүндө Аллах таала айткандай: "Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара." Кечирим сурагыла Роббиңерден, ал кечиримдүү. Силерге асмандан ырыскыларды жаадырат, силерге мал, бала чака берет деген. Истигфардын артында байлык, береке, токтук, тынчтык келет. Керек болсо күнөөкөр, Аллахтын азабы жайын деп турган адам дагы истигфар кылса, истигфар бүткөнчө азабы түшпөй турат. Ал эми мусулман адам истигфарда жүрсө, ибадатты, жашоону даамдуу кылат истигфар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: мен бир күндө 100 жолу истигфар кылам, андан да көп кылам. Эртең зикирде да астагфир, Аллахым кечир деп 100 жолу келет. Ар бир намаздан кийин келет. Болбосо адам ойлойт да, жаңы эле сооп иш кылдым, анан дагы кечирим сураганда эмне депчи, мисалы. Эмне күнөө иш кылдым мен кечирим сурагандай? Намаздан кийин астагфир деп 3 жолу кайра кайталагандай. Себеби шайтан адамды ибадат жак менен азгырат. Сен кыйынсың, сен мыктысың, сен акылдуусуң деп адамдын өзүн өзү таң калтырып салат. Анан адам ошол жерден курuyт. Ошондо жүрөгүнө текебер пайда болот, рия пайда болот. Алла сактасын.